Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү кеченин катышуучулары, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ошентип биз бүгүн Кыргыз ССРнин эл жазуучусу, СССРдин мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, Кыргыз ССР Илимдер академиясынын академиги Түгөлбай Сыдыкбековдун чыгармачылык кечесин баштайбыз. Агай, алгач сиз чыгармачылыгыңызды ыр жазуудан баштадыңызбы же кара сөздөнбү? Биринчи жарыкка чыккан чыгармаңызды көргөндө кандай абалда болдуңуз? Бу жигиттин суроосу мен агай деп жаза баштаганда ырдан баштаган элем. Ошол ырдан баштадыңызбы же кара сөз жазууда сиздин оюңузда беле деген суроону берди. Жана биринчи чыгармаңыз чыкканда сизге кандай сезим калтырды? Мен ошол китеп жазуу санаама келгенден тартып менин алдымда турган милдет өтө бир асыл милдет сыяктуу сезилчү. Анын себеби биздин байыркы замандан жазуусу бар калкыбыз, бирок тарыхтын кыйла кыйын кырдаалдарынын себептеринен ошол өзүнүн бир замандагы жазууларын жойготуп алып, мына Октябрь революциясынан кийин гана кайра жазууга ээ болуп, кыргыз тилинде китеп чыгуу жаңыдан башталган кезде мен ошол адеп төл башы болуп чыга баштаган китептерди авторларынан болуп калдым. Ошондуктан маселен калың кар басып оор кыш жаткандан кийин жаз жылуулугу келип кар эрий баштаганда, кардын алдынан бай чечекей жыбыраганда биздин жаратылыш кандай жакшы сезимди, кандай жакшы эргүүнү адамга сездирсе, менин ошол сезимим, эргүүм, жаңы маданиятка, жаңы сөзгө болгон эргүүм дал ошондой болду. Ал эми тоңгуч бала төрөлгөн кезде эне кандай сезсе, чыгарманын тоңгучтугу да жазуучуга дал ошондой сезилет экен. Мен бул жерде айтайын дегеним, жекеле тоңгуч чыгарма эмес, сенин 5-чи китебиң, 10-чу китебиң. Ал эмес андан кийинки мына азыр биз ушул улгайып калган кезде дагы жазгандарыбыз дал ошол тоңгуч чыгарманын сезимин берип турат. Ансыз чыгарма барган сайын өнүгө албайт, өөрчүп өсө албайт. Бул суроого менин берер жообум ушул. 40-чы жылдарда жазылган Кең суу темир романдарыңыз кандай шарттарда кандайча жазылган? Ошол тууралуу окурмандар, ушу олтургандар дагы бир жолу өз оозуңуздан уксак деген ойдобуз. Албетте, биздин жаза баштаган курагыбызда кыйла кыйын кыйынчылыктар болгон. Мен ошол тоңгуч романымды Кең сууну жазган кезде кечке редакцияда иштеп туруп, кечинде кайсы үйгө конобуз деп жүргөн мезгил болчу. Ал кезде ага кошумча менин ден соолугумдан начар эле. Роман жазуу мага сал эртерээк оюма келди. Эгерде шарт болгон болсо, мен Кең сууну балким 31-чи же 32-чи жылда баштамакмын.
Жанагыдай оор шарттан кийин бул романды 33-жылы баштадым. Мында бир кызык көрүнүш. Ошол кезде мен Мукайдын үйүндө турар элем. Кадимки өзүңөр билген абдан таланттуу Кыргыздын төл жазуучуларынын бири Мукай Элебаев бир бөлмө гана үйдө турар эле. Ал киши а кезде өзүнүн Узак жол деген романын жазып жаткан кезек. А мен Кең сууну жазып жаткан кезегим. Мукай эртең менен баягы чайыбызды ичкенден кийин бир бөлмө үйдө өзү жеке калаттагы романын жаза баштайт. А маган орун жок да. Мен Мукайдын келинчеги бурулча тамак бышырган аш үйгө келип, бир стөлдү экөөбүз ээлейбиз. Ал бир жак четинде камыр жууруп кесме кесип атат, бир жак четинде мен романымды жазып жатам. Ал эми Койсарыга барганда, мен кургак менен ооруган адаммын. Койсарыда ба оору шартында кичинекей үстөлдүн үстүндө олтуруп улантып жазган учурларым болду. Айылга барганда өзүмдүн чакан чамаданым болор эле, ошол чамаданымды тизеге коюп, көлөкөлөп олтуруп жазар элем. Мына ошондой шартта 1933-жылы башталган роман 1936-жылы 2 китеби жазылып бүткөн. Мында бир кызык көрүнүш. Ушул китепти жаздым, мен жаңыдан роман жаздым деп, жазуучулар союзунун андагы катчысы өзүмдүн жолдошум Өмүркул Жакшипке кат жазсам, ал мага жооп берген жок. Кийин келгенден кийин сурадым, мен роман жаздым деп сага кат жаздым эле, кат алдыңбы десем, алдым. А эмне үчүн жооп берген жоксуң? Мен эми жаш бала,оорлуу бала, жөн эле бир жазып койдуга деген элем. Көрсөтчүн, сен чын эле роман жазып турсуң деп, ал ошо менин кол жазмамды тездик менен машинкеге бастырып берген. Мындан бир аз убакыт өткөндөн кийин 1939-жылы темирди Кең сууга караганда жакшыраак шарт иштедим. Ал Москванын алдында Дорохов станциясынан көп алыс эмес Серафимович атындагы чыгармачылык үйгө мен 2 айга барып, ошол 2 айдын аралыгында темирдин акыркы главасынан башкасынын баарын жазып келдим. Мына ошентип менин биринчи, экинчи романым кыйын шарттарда жазылып бүткөн. Агай, сиз ырда жазып жүрөсүз. Эгерде мүмкүн болсо ошол ырларыңыздан окуп берсеңиз бизге азыр. Бул жерде сиздерге ошол 31-чи, 32-чи жана 33-чү жылдарда жазылган ырлардан бир-эки ыр окуп берейин. Жанагы айткан сөздү толуктай турган жаш үмүткер, жаш талапкердин үмүтү менен ошол кездеги жаш акындардын катарына кошулуп, мен да деген тема коюп жазган ырым. Ойнот албай каламым, өткүр молот мизиндей, сыйда тарткан сабагым, өчпөс тамга өзүндөй, сыя куйган идишим, соолбос кулук көзүндөй, жанган жарык талабым, жайдын талмыз күнүндөй, ойдун жибек танабын, чубуртамын гүлүңдөй, суусунуна канамын, ирдегенде иргилбей, менде жеңди түрүнсөм, кетменчидей гүлүңдөй, кенен таштап кадамын, ойнот болот каламын, күндөй жарык замандын, ырдап сырын табамын. Ошол кездерде ушундай убада берип, ал эми ошол убаданы ишке аткарып, иштеймге деп жүргөн кезде кыйла дагы кыйынчылыктар, ден соолукка байланыштуу шарттар болуп калган. Мына ошондо мен турмушта деген ырды 32-жылы жазган элем. Мен турмушта аз жашадым, баштан көптүн өткөрдүм, ачуу таттуу ар түрдүнү жеп көрдүм, азап тартып, камы тилип моюнга, аш жылаңаш жетимдикте өскөмүн, жолду торгоп
эчен зоқағыр, талай бағым тиелене байланған, сұры арбайып, ачқачылық салып чыр, көлөкөдөй илмең дегем сандалғам. Өжөр турмуш, өжөрлөндөң, сынадың, өз бетимче мен да күшөп чыйралдым. Тал чыбықтай морт кезімде сынбадым, көктөр дедім, менин да жаш чынарым. Дал ақ ниет, уылын сүйгөн энедей, жаңы заман, тамырыма су жайдың, көктөп өсөм, жаш чынардай кебелбей, жарашыктуу заманаға ынандым. Оғырдаштар, замандаштар ойлоңгун, жаман жолдо жаздым басып койбогун. Турмуш кеде абдан ашқан қу екен, жаза басып бөді құрман болбогун. Тез байқадым, алдосына көмбөдүм, жашсың деді, қызып көңіл бөлбөдүм. Оба достор, жарық илим артынан ээрчип алып, қызығынан өрдөдүм. Тұрмыш сенин азабың азбы, көппү, басып өтөр жолумдан, өнөр издеп, кен табылса қазамын, өмір гүлдөй, келечегим күрдөлдү. Асыл таза, мен даңадан баласы, жүрөгүң от, кайратың ок токтотор, адамдардан чыккан эчен тазасы, акыланын толкуп жаткан көлгө окшор. Байка турмуш, мен эмгекчил адаммын, акылынан, эмгегинен бал тамган, тике карап, кең адымдап кадамы, эмгек жадам, кайсың октон жалтанган. Мен эмгекчи болот калам кармаган, найзаланган азабыңа чыдадым. Оорусам да, карысам да кайрадан, жалтанбастан майданыңа чыгамын. Жүрөгүм энем деп жазган ырдан бираз окуп берейин. Жаш кылгырыта жалдыраган эки көз, терең тиктеп өмүр шамын көрө албай, өчүп тама алсыз сулук жаткан кез, кош айтарга тил күрмөөгө келе албай, суу койнуна суктуу тартып баратты, төбөлүккө камтып алып жатчу жай. Зың-зың етіп, алыстағы жаңырық, құлағыма угулгандай жаңырып, аштым көзді, жай ирмелип кирпигим, күттүм, энекемди зарыгып, көз алдыма келе калдың элеси, кызыл жүзү куп-куу болуп сабылып. Мен энеме карап калдым жалдырай, төгөрсүң деп көздүн жашын аябай. О жаңылдым, айткан сөзүм амындай, жаш чырпыктай солкулдаган баламай, тамырыңды балта кыйып салгыдай, мынча неге солуп жатып калдың ай. Тык-тык этип колдо шилби таягым, кубат берген жолго түшкөн көлөкөң, үмүтүмда өмүрүмдө жыргалым, сен элең го көлөкөм, деген үнү кулагыма угулуп, энем келди жалбырада жалына, узак жаттың, жездей жагаттың кулунум, мен курманың, эм болоюн жаныңа. Соғып кетти токтой калган жүрөгүм, күч бергендей кан энемдин каныма. Муз денеге күч киргизди жылуулук, көңүл кайра дүнүйөгө бурулуп, жели желпип, гүлдөр аңкып куш сайрап, шылдыр кагып, булактары чугуруп. Таң азанда жүргөнүмдө ыйгыраңда, курчай калды көз тайгылткан сулуулук. О акылман энекем, мен сызылып табылгамын денеңден, сыйынамын кагылайын күчүңдөн, эрте келген ажал куулун бербеген. Зор экенсиң, алып экенсиң билбепмин, кара мүртөс ажал сенден сүрдөгөн. Баарынан да кайгы чөгүп кыргызга, бечаралар азган тозгон оор жылда, жетим тургай мага окшогон көк балтыр, алп мүчөлүү
Азаматтар азғанда аялдығың, алсыздығың сезілбей, азап тарттың, ептеп бақтың бизданда, үйлеп қойсо, учуп кетчү чөпкө тең, көлөкөдөй, ербең дегем сенделгем, ағынына алып жүрдің сен бізді, далай азған, далай ачқа елменен. Ептеп бағып, аман алып қалғансың, қантип шықсын айенеке есімден. Жаш жүрөгім, сақ дененін емгеген, жаш болсоң да емнелерді көрбөдүң. Үч қайтара, аларындан ачазал, үч қайтара менен емден төрөлдүм. Унутууга эч убакта акың жок, эне сүтү сага кубат бергенин. Үч төрөлдүм, өмүр келди кайрадан, кезим келди сүзүп өтөр дайрадан. Бар күчүмдү эл жериме арнагам, сокчу жүрөк каның жүрсүн кайнаган. Азык болгон, кубат берген өзүңө, мен энемдин зор күчүнөн айланам. Бұл жерде мындай деген суроо берилген экен мага. Биздин замандын кишилери аттуу романыңыз 1949 жылы СССР мамлекеттик сыйлыгына татыктуу болгон. Бул романды жазууга сиздин канча жылдык эмгегиңиз кетти? Бул романды мен 1943 жылы 1 январда баштагам. Тилегим, атамекендик согуш кантса да тез эле аяктайт-го. 1 жыл, балким 1,5 жылдын аралыгында аяктар. Мен да ошол согуш аяктаганга арнап ушул романымды бүссөм деген ойдо элем. Бирок дагы ар кандай кедергилер, дагы ар кандай себептер менен мен бул романды 1946 жылы 28 декабрде аяктадым. Сиз драмалык чыгармада жаздыңыз. Айрымдары өз кезегинде сахнада коюлган. Дагы драма жазам деген оюңузда барбы? Бул адабияттагы эң барктуу, баалуу, чоң чеберлердин күчү менен, жекеле драматургтун эмес, жекеле жазуучунун эмес, чоң чеберлердин, артисттердин, режиссерлордун күчү менен калкка жете турган нерсе. Мен буга башынан кызыккам, дале кызыгам. Жазган бир катар пьесаларым орус драм театрында, өзбек театрында, кыргыз театрында убакытында коюлган, жакшы кабыл алынган. Бирок бизде жалпы эле драм театр, ошо драма коюла турган залдар аз болгондуктан, драматургтар болсо кыйла, кээде тамашалап да айтышат. Түгөлбай сен өзүңдүн кара сөзүң жазып, биздин токачубузга көп кол салбасаң дегендей сөздөр да болот. Бул тамаша сөз болгон менен негизинде чындык. Мына азыр да жазып жүрөм. 1969 жылы кандайдыр бир деңгээлде эргип кетип, 1 актылуу жана 2 актылуу бир нече пьеса жазып койгонум бар. Маал-маал оолукканда бул ишти, бул жанрды улантып келетем. Урматтуу көбен тарыхчымын. Асын алганда көрүнүктүү окуялар ушу жазуучуларды өтө кызыктырып, жазуучулар биз бере албай алган жерин биз кичине тарыхчылар супсагыраак кылып, фактыга таянып, көп учурда эл анчалык кысага бербей да калат. Эми жазуучулар ошону формасын башкачылык кылып, элге жугумдуу кылып, өтө жөнөкөй кылып, ошол эле окуяны элге башкача түрдө сунуш кылат. Мына ушул шартта сиз бир топ эмгектерди иштедиңиз. Мен сизге суроо бергим келет, мындан аркы пландарыңыз кандай? Ушу ата-бабанын басып өткөн жолун мына бу адабиятта чагылыштырада, кооз адабиятта чагылыштыруу жагында кандай пландарыңыз бар? Ошону билгим келет.
Tarih iliminin doktoru Kuşbek Sönbayev'tin surosu öte jooptu jana öte uzun suroo boldu. Men bul jooptu jana uzun surooga en kıska joop bereyin. Tarih bul kolga karmagan şamçırak. Tarihti tereң izildegende, tarihti tereң baamdaganda, бүгүнкү күндү кенен таануу, ал эмес алдыңкы өмүрдү баамдоо о мүмкүнчүлүк берет. Бул байыртадан келаткан акылмандардын, ошо өзүң айткан тарыхчы окумуштуулардын далили. Ал эми тарыхка көңүл буруу, жазуучу тилге көңүл буруу, жазуучунун эң башкы милдети. Мына ошол милдети катарында мен ошо жаш кезегимден тарих темасы менен бүгүнкү күндү катар койгом. Аны иштеп келатам, бүткөндөрү да бар, иштелип аткандары да бар, бүтө тургандары да бар. Тилек ишке ашса, жанагы сен окуган тарихи аңгемелер, повесттерге кошулуп, романдар да чыгат деп мен өзүм толук ишенем. Бул жерде дагы мындай суроо берилген экен. Аялдар турмушун чагылдырган зайыптар, сырачуу деген романдарыңыз бар. Бул темага кайрылып калышыңызга эмне себеп болду? Мындан арыда бул темага кайрыласызбы? Мен айтар элем, аялдар ошол адамдын энеси. Эгерде аял адамдын энеси болбосо, анда адамдарыңыздын өзү да болбосо эле. Ошондуктан бу турмушта кандай каат, кандай кыйын, кандай оор кездерде болбосун, мактанган эркектерден аялдар кайраттуу да, күчтүү да, тапкыч да. Мен ушул жашымда башымдан кыйла оор мезгилдерди өткөздүм. Маселен 5 жаштагы кезегимде биздин калкыбыз арып ачкан кезде бүтүн айыл келте менен ооруган учурлар болду. Bir үйдө 5 баш киши болсо, 3 баш киши болсо, 7 баш киши болсо, баары тең суйда жыгылып, баары тең ооруп атканда, ошол азамат, балбан эркектер 10 топ башын көтөрө албай жатканда, ошо келте менен ооруп аткан аялдар белин бекпу буу алып туруп, ошол жалаң ооруп жаткандарга суу берген учурлар болду. Же болбосо баягы жайда көчмөн турмушта азыркыдай баягы чөп даярдап алуу жок. Жут болгондо кыштын күнү тескейдин күнгөйдүн карын күрөп малга чөптү ачууда эркектерден калышпай аялдар иштешти. Ата мекендик согуш болсун, байыркы жортуул болсун, деле бүгүнкү кезде болсун, бардык тармакта, бардык жерде аялдардын аткарган иштери өтө оор да, жооптуу да, кыйла күчтүү да. Ал эми биздин ушул мекемеде алсак, аял эркек экөө бирдей гана иштешет мекемеде. А үйгө келгенде аял эркектен артыгыраак иштейт. Ал бала багат, ал ошол эле үйдү жөнгө салат, ошол эле үй бүлөгө тамак аш бышырат. Мына ушул жагынан алып караганда, биз жанагы байыртадан бери аткан асыл зат, асылдык мен айтар элем ушу аялдарга берилген. Ошондуктан мен жанагы өзүмдүн ырда арнаган энемдин таасири, деле ошол кичине жаш кезегимден аялдардын эмгегиндеги оор, татаал, кыйла окуялар таасир эттиби? Ошондуктан мен аялдар темасына арнап Зайыптар деген романды жаздым. Кийин Сырачууну жаздым. Булар жөнүндө айта турган сөз көп. Дагы жазылат. Өмүр болсо, аманчылык болсо, бул теманы мен уланта беремин. Мына ошондуктан şu аялдарга карай жазган бир-эки ырымдан окуп коеюнчу силерге. Пейил. Оор күндө иштен сызып кайгырмай, болсо болор
жаздын басып тай кылмай, ошентсе да аялдардын жүрөгү, ашкана дил ак жалынын жаадырмай. Эң кезде эркелигин азгырмай, болсо болор эркек өгүл мас кылмай, ошентсе да аялдардын колдору абдан эптүү, жоктон септеп бар кылмай. Ичиркентип чаба жааган жамгырдай, каргышы бар ич күйгөндө жаадырмай, ошентсе да аялдардын пейили жаадыраган жеңиш жылдын жазындай. Убада жалдыраба моймол көз, тик карашың чагылган, айттым сага жалын сөз, кайнап чыккан канымдан. Жан куйкалар от белең, алоолонуп оштончу, желе жорткон эпкинден бир жалтанып жок болчу. Жашарчадай бийик бол, жайыгышы көктөгөн, жапыс туруп бийик бол, жаздым жебе жетпеген. Жарың үчүн жал көз, жалын болчу өчпөгөн, мен болоюн отунчуң, жалыныңды септеген. Отунчу мына поэзия аркылуу болоюн деген сөз. Нан жөнүндө маек. Ва жарым, жумшак экен аппак наның, камырын бабы менен ачыткамын. Ва жарым, ширин экен жумшак наның, камырын бышык ыйлеп туз салбадым. Кой катын, тантыбагын, туз гана ширин этпек аштын даамын. Ой байым, айтканың чын байкабапсың, ак нанга дыйкан тери көп тамганын. Жүйө. Бүгүн майрам улуу күн, култуйбачы бай болгур. Майрам күнү каш кагып, кылтыйбачы оңбогур. Дилим сага таптаза, жардын оюн жар табат. Майрамда каш какпаса, кайсы күнү каш кагат? Мен суроом көркөм котормого байланыштуу. Сиз эмне үчүн көркөм котормого кайрылбайсыз? Же өзүңүзчө которуп жүрөсүзбү? Мен көркөм котормого абдан чоң баа беремин. Ошол адеп башка тилден кыргыз тилине которо баштаган мезгилде 1937-38 жылдары менин замандашым кыргыздын улуу акыны Алыкул Осмонов Шотурустов элинин жолборс терисин кийген шер деген чоң дастанын кыргыз тилине кайра жазылган эң чебер дастан катарында которуп берген эле. Мына ошол котормо жеке мен эмес, Улутоо койнундагы калктын жүрөгүнө толук жетти. Ал эми кийинкилерди ала турган болсок, жакында эле мындан 1 жыл мурун болсо керек, Үсөнбек Асаналиев чыгыш элдеринин лакап макалдарын татына кайгылып чоң өзүнчө эле бир том кылып чыгарган экен. Мен ушул лакап макалдарды баштан аяк окуп олтуруп, тек гана биздин элдин дүйнөсүн, биздин элдин дилин көрдүм. Бул дагы котормонун чоң сапаты, котормонун милдети чоң. Ошондуктан мен өз кезинде Пушкиндин жомогун да которгом, Туткун сыяктуу ырларын да которгом, Чеховдун аңгемелерин да которгом. Кийин согуш жылдарынын мезгилинде Константин Симоновдун орус адамдарын котордук. Бул биздин театрларда коюлду. Котормо эң жакшы кесип, жана бул өзүнчө чыгарма. Ошондуктан менин мына бу роман жазуума байланыштуу, менин өзүмдүн чыгармаларымды убакыт калбаганына байланыштуу бул ишке анча көп кийлигише албадым. Өзүңүздүн эне тилиңиз жөнүндө? Жалпыга белгилүү тилдин ээси жаңы төрөлгөн чүрпеден тартып
azır bu dünya menen qoşaytışıp baratkan qariyaga çeyin ar bir adam tildin esim. Til madaniyat başatı, madaniyat bulağı. Oşonduktan tildi örçütü, tildi asro, tildi bağı bul ar bir adamdın moynundağı asıl mildet. Geçe ele jakında mana bu Bayçeçekey jurnalına bir tatnakay ör çıgıptır. Egerde sizler okugan bolsaňar da oşonu men qaytalap okup koýaýyn. Avtory Jakypbek Abduldayev Ayran. Ayran qaydan çıgarın, surap kaldım mugalim. Joşuy düştük barыбыз, жооп берет деп буga kim. Жақшы көргөн айранды, жооп бер десе майрамды. Заваттан го деп коюп, Оозумурдун карманды. Сураса да миң жолу, көтөрмөкпү ким колду. Шакен жооп бере албай, шыбыр күтүп тим болду. Сурап калса үпөлдөн, көптү билген бүкөндөн, жооп чыкты жарыша, жасалат деп дүкөндөн. Сөзүн укпай эч кимден, мен дагы балп ettирдим, ушуну ким билбесин, уйдан саалат дептирмин. Мына бу ыр эң өз учурунда эң мүнөздүү жазылган ыр. Бул кезде мына Үшкөл мектепте окуган балким 3-нчы класстын балдарыдыр, балким 5-нчы класстын балдарыдыр. Эне тилин билүү эң башкы маданият. Ар бир адам өзүнүн эне тилин билүүгө милдеттүү, ал мойнунда турган парыз. Өз эне тилин эң сонун билип, ал эми калган тилдерди колунан келишинче жакшы билүү керек. Мына ушуга байланыштуу менин айтайын дегеним, bu bayırdan beri geletken anıktama. Çoğun madaniyatga жетүү үчүн adam özünün dünyasın, özünün dilin, özünün kuluk mönözün gana tereň bilgende, anı jakşı bilip turup başkalardı bağlay bilgende gana jetişe alat. Mına uşul жерден menin özümdün bir kiçine çürpölerge bolgan tapşırmam var. Oşol tapşırmamdı okup koysam öte kart gelgeni turat da. At tabu jönünde tapşırma. B balası kulun, tö balası boto, uy balası muzo, koy balası gozu, eşek balası emine, ayu balası emine, suur balası emine, elik balası emine, çıçkan balası emine, kolga kalam alalı, bulardan atın tavalı, eşek balası takay, ayu balası mamalak, suur balası çöndülöy, elik balası çağırçık, çıçkan balası möndülöy, tülkü balası emine, mışık balası emine, börse balası emine, gerk balası emine, kaşkulak balası emine, kolga kalam alalı, bulardan atın tavalı, tülkü balası baçık, mışık balası mıy, börse balası börsölöy, gerk balası gerke, kaşkulak balası borsoloy, börü balası emine, it balası emine, doňuz balası emine, eçki balası emine, kolga kalam alalı, bulardan atın tavalı, börü balası böltürük, it balası küçük, doňuz balası toropoy, eçki balası ulak, boğu balası emine, çö balası emine, suusar balası emine, ilbirs balası emine, topos balası emine, kulan balası emine, jılan balası emine, kablan balası emine, şer balası emine, arslan balası emine, ayı yabdan göptura, tayga minip çapla, tabılbagan attardı suraştırıp tapla, barıňarga tapşırma.
халқыбыздың көркем мұрастарын қандай бағалайсыз деген сұрау беріліптір. Бұл жөнінде жана біраз айтылып кетті. Біздің ел бардық эле елдердей өзінің байыртан берки өмірінде өтө көп мұрастар қалтырған, madani murastar, материалдық мұрастар қалтырған халық. Айталық адабият, озек адабият, фольклор, кичинекей чакан, курч айтылған, так, таамай, лақап мақалдан тарта, айлап айтса түгөнбөй тұрған улуу дастан манас. Аларды ээрчиген Қожа Жаш, Төштүк, Жанышбайыш, мына ушул сыяктуу дастандар бизде өтө бай. Ушуну менен бирге биз ушул байлыкты, ушул мурастарды изилдеген кезибизде калкыбыздын байыркы башынан өткөзгөн өмүрлөрдү, байыркы кулк мүнөздөрдү, байыркы тиричилигин, байыркы өмүрүн баамдайбыз. Ал өмүр, ал тиричилик бүгүнкү күндүн биздин өтөп аткан иштерибизге өбөлгө боло турган, кандайдыр бир деңгээлде биздин аң сезимибизди байыта турган асыл казына. Мына ушу жерден менин бир нерсе эсиме келди. Кадимки Иманбай 80ден ашып 90га келип калган кезинде небиреси менен маектешип олтуруп, «Ай баламай, сенең эле тентек болуп баратасың. Акыр заман болот го» дептир. Анда небиреси айтыптыр. Ата, аны Сократта айткан деп. Анда Иманбай айтат дейт. Өзүңдүн 90догу атаңа ишенбей, кайдагы бир Сократка ишенесиң деп барам деп. Анда небиреси айтат дейт. Ата, ал Сократ эмес, мындан 2000 жыл көбүрөөк мурда жашап өткөн Гректин улуу даанышман адамы деп. Ошондо Иманбай санын салган экен. Эми кечирип кой небирем. Мен өзүм сокур болсом, аны кайдан билейин деп. Мына бу жерден мен бир нерсени айткым келет да, көрсө, ошол Сократтын заманында, же болбосо байыркандан мурдагы замандарда эле адам баласынын башынан өткөн өмүрлөр дал бүгүнкү өмүрлөр менен өтө үндөшүп турганын көрөбүз. Ошол байыркы китептерди, байыркы тарыхтарды, байыркы мурастагы маалыматтарды окуй турган болсок, ал маалыматтар бизге дал ошол бүгүнкү окуяны, бүгүнкү адамдын тагдыры, сүйүүсү, бүгүнкү адамдын муң зары, жыргалы күлкүсү баарын көз алдыга келтирет. Демек, бул калктын мурасы ушунчалык баалуу, ушунчалык терең. Ошондуктан мен калк мурасына өтө бийик баа менен караймын. Так, түкө сиз мына жаш жазуучулар менен байланышыңыз абдан жакшы. Аларга жардам берип, кеңеш берип, колуңуздан окуп берип, ал турмак доклад жасап, сүйлөп берип жүрөсүз, аны баарыбыз билебиз. Анан азыр өзү бирин-бири жазуучулардын көбү бирин-бири окубайт. Ошо жаштар да эме, а бирок сиз баарын окуп чыгасыз. Муну билип туруп мен бу жерде менин досум Кеңеш Юсупов отурат. Анын жанында Кубат Юсупалиев отурат. Анан бүгүн келемдер эле келбей калыптыр. Да менин досум Мар Байжиев отурат. Ушулардын чыгармачылыгы жөнүндө өзүңүздүн бир пикириңизди айтып берсеңиз деп мен суранып турган чагым. Бу сен атаган жазуучулар рас аздыр көптүр булардын чыгармасы
менин кандайдыр бир деңгээлде байланыштарым, сен айткандай ошо таалимчы катарында байланыштарым болгону анык. Кеңеш Жусупов, мен аны жанында олтурган Жусупалиевди, Кубатбекти, же сен атаган жанагы Байжиевди, булардын баарын ар бирине мен таланттуу жазуучу катары мамиле кылуу менен бирге аларга өзүмдүн бир жакшы көргөн кишилерим катарында, балдарым катарында мамиле кыламын. Булар ар биринин өзүнүн адабиятта, өзүнүн жазууда почерки, өзүнүн бети, өзүнүн стили, өзүнүн багыты бар. Ар бири өзүнчө таанымал. Булардын аты аталбаса деле чыгармасын окугандан кийин бул Жусупалиев, бул Кеңеш Жусупов, бул Мар Байжиев деп айта аласың. Мен ошого кубанам. Булар келечеги кең, арымдуу жазуучулар, эгерде өздөрүн талантын жүдөтпөй, канатын ушулабай, жакшылап тарбиялап алса, булар менчилеп мына сакалы бапыйган, ак сакал, сары түштүү киши болгон кезде көп эмгектерди бере алат. Бул жерде мага мындай суроолор берилиптир. Сиз бир катар көрүнүктүү акын жазуучулар, окумуштуулар менен бирге жүрүп баарлаштыңыз. Алар жөнүндө эскерүү жазайын деген оюңузда барбы? Бул суроо мени өтө чоң ойго салат. Мен чынын деле абдан таланттуу, келечектүү акын жазуучулар менен, окумуштуулар менен курдаш болгон, куру болгон жайым бар. Биздин Кыргыздын акындарынан Жусуп Турусбеков, Жомарт Бөкөнбаев, Алыкул Осмонов, Мукай Элебаевдар. Булар баарыңарга белгилүү, ар бири көй кашка, ар бири өзүнүн багыты менен чыккан күчтүү акындардан, күчтүү жазуучулардан болчу. Булар катарыбыздан эрте кетти. Өкүнтөт. Алардын ар бири менен бирге мен сырдаш делем, тилектеш делем, максатташ делем. Мен өзүм ушул убакытка чейин жазган эскермелеримде, барактарымда, мен өзүмдүн эмгектеримде Жусуп жөнүндө, Мукай жөнүндө, Алыкул жөнүндө, Жомарт жөнүндө эскергендерим бар. Аларды дагы кыйла улантамга деймин. Ал эми Иса Акынбаевге окшогон, Болот Жунусалиевге окшогон, Муса Адышевге окшогон Кыргыздын таланттуу, зор окумуштуулары жөнүндө жазган эскермелерим бар. Алардын кай бирлери журналдарга, гезиттерге чыккан. Башка республикалардан Мухтар Авезов жөнүндө жазган эскермем казак тилинде мындан 4 жыл мурда Мухтардын 80 жылдыгына карай Казактын Жулдуз деген журналына чыккан эле. Быйыл ушул октябрь айында мага Алматыдан Сабит Мукановдун музейинен бир илимпоз жаш жигит келип, Сабит менен курдаш экенсиз, Сабит менен замандаш экенсиз, ошо Сабит жөнүндө эскерме жазып берсеңиз деп келген экен. Мен акыркы жолу жазган эскермелеримдин бири ошо Казактын таланттуу, көрүнүктүү жазуучусу Сабит жөнүндө эскерме болду. Бул эскермени мен ошол өткөн айда жазып жибердим. Бул адамга берилген өмүр өтө кыска, бирок кыска туруп өтө жооптуу экен. Ошондуктан мен дайым ушу замандаштарды эскергенде алардын элеси, алардын мага калтырган таасирлери мени кандайдыр бир деңгээлде чыгармачылыкка шыктандырат.
Себеби алардын көбү жаш кетти. Алардын алдында аткара турган, өтөй турган чоң иштер бар эле. Алар өтөлбөй калды. Колдон келишинче ошол иштерди өтөргө колубуздан келер деген тилек, ошол үмүт бизди шыктандырат. Мен ушул жөнүндө ошол замандаштарды эстеп туруп жазган бир-эки ырымды сиздерге окуп берсем деймин. Талашыбыз эмнеде? Жылдар учат, боорул канат сермеле, күндөр сызат ак караны теңдене, кең ааламдын өзесиндей элге эч бир жанга ээ бербейбиз дегеле. Тизгин жайып, бир чугоюп алгыча, ак бозубуз аксай калат сенделе, аз сапарда арып азып калгыдай, ай курдаштар, талашыбыз эмнеде? Мен издеген күлкү. Саал кечигип туруп муң күндөгүмдөн, өтө кызык, өтө оор күндөр кече эле көңүл шат ойноп күлгөн, курбулар жок жанымда бирге жүргөн. Коюндаган өмүрдү күйүктүргөн, коюн жеткис өмүрлөр күлүк белем, кече эле жанымда бирге жүргөн, Өмүрбайдын күлкүсүн издеп келем. Карагерден өтүнүү, дегимен качанкымын, башымдан күн өткөрдүм нечен кыйын. Боз үйдө бөзгөронуп сүткө күйүп, эшиткем эки жааттын айкырыгын. Дегимен качанкымын, замана кошунуна кара куюн. Тер сыгып, канын төгүп, канга акшаган, эшиткем кор журтумдун зарым моңун. Дегимен качанкымын, үлдүрөп, узун жолдо илкип басып, үйретип, баш көтөрбөс кеселдерди, күнү түн жанге итип коюндаштым. Көрсемен бар болгону 60-тын, акбозун жаңы гана жайдактапмын. Шөнсө да зор дүнүйө көз алдымда, ашкандай ашууларын кылымдардын. Көрсемен жетимиштин карагерин, жаңы эле үйр алдырып тизгиндепмин. Үзүрүн өзүм көрсөм, элге берсем, шол жашта чын жаралган ак эмгегиттин. Жыргалду нечен сонун сайран күнүн, өткөрдүм буга дейре өмүрүмдүн. Шөнсө да өксүй түшүп өкүнбөйүн, ашыргын чоң ашуудан карагерим. Өмүрдөгү күрөшүү. Өзүнчө балбан элем, далайлар жыгалбаган чалган менен. Балбандар күжүлдөгөн, сүрүмө батын албай элеңдеген. Элүүбай эби менен эңемдеген, мен ага жаш баатырдай эңдирбегем. Күн чыкпай жылаңайлак кырда чуркап, башынан эңдирбеске беленденгем. Болконуп, булуп, жулкуп этек жеңден, ачуулуу 60 бай чың көгөргөн. Бугада алдатпадым, алдырбадым, алида каруум катуу белим бекем. Желкелер 70 бай кан тер экен, бол баатыр далайларды жексен эткен, колунда кара болот
қанжары бар, елікме өзін оқшош аты дөктем. Сексенбай кепке келсе, маектешсем, маекте пейлін тапсам, сырын четсем, төрінде ал кемеңгер білектешсе, күн бата ақбоз менен жөнөп кетсем. Ошондо балбандықтым барқығалар, башқаға аздыр көптүр нарқығалар, көңілді сабақ болып, нұсқа болып, үмітсіз өмірлерге от жағылар. Өмірге ем. Бақ талашып, бақылдашқан құрбылар, бақтының да қуанчы бар, мұңы бар. Барған сайын өр таяна өмірлер, байқалбастан қатарыңар сұйылар. Өмірдің да қуанчы бар, қызығар, мұңы анын жырғал болып тұйылар. Құмарчыдай қызыққандар өмірге, жылма басып, жылдан жылға сұйылар. Өмірге оқ, өзөлөммө чырыңар, өзөккө дарт, өйді чапма сыныңар. Жан кейітме кеселдерге ем болор, таш ордына аш қойшқан сыйыңар. Бұл жерде маған мұндай сұрау беріліптір. Егерде жашыруым болбосо, келешекте қандай шығармалар жазам деген ойыңызда бар. 1982 жылда адамдарға емне қалайсыз? Мен алдыда тұрған пландарым бар. Роман жазсам да деген, аңгеме жазсам да деген, әлеме башқа жанрларда да бір топ өзімді қызықтырған нәрселер бар. Бұлардың барын мен атап сілерге ашық айтудан азыр бара албайм. Себебі ашық айтқанда кейде кейін ал шығарманың бүтүшү не солғындап қалады екен, не өзгөріп кетеді екен, қандайдыр бір деңгелде và берген уадаңды анча ишке ашыра албай калат экенсиң. Ошондуктан мен ушул планым жөнүндө анча айтпастан туруп дегеле адамдарга каалаганым ал ар бир адамдын өзүнүн bu dünyaya gelgendegi doğru sürgün ömründe moң bilbese, kaygını başından ötkürбесе deymin. Sebebi menin doğrumda, menimle zamandaş bolgan adamlar al moңду, al kaygını jeterlik başından ötkürüştü. Jana meni aytkanday adamga ömür kançalık kıska berilgen menen al ошол кыска өмүрдүн өзүндө башынан кыйла күндөрдү өткөзөт экен. Менин бала чагым оор күндөрдө өтсө, азыркы балдардын өмүрү жыргалда өтсө дейм. Менин бала чагым күүгүмдө өтсө, мектепти билбей өтсөк, азыркы балдардын өмүрү жарык күндө мектептин босогосундан аттап, анын төрүнөн кеңирип билим алса деймин. Менин замандаштарым дүниеден кандайдыр бир себептер менен эрте кеткен болсо, азыркы жаштар бул дүниеде каалашынча көп жашаса деймин. Алдыда турган иштерин каалашынча өтөсө деймин. Ал өтөлгөн иштер керт башына да, үй бүлөсүнө да, калкына да үзүрлүү болсо деймин. Мына ушуга карата менин жазган бир-эки ырымды дагы окуп койсом, ылайык көрсөңүздөр.
uyaldım. Жақшы эле ерте тұрдым, ертелеп қармайын деп күндүн нұрын, ызылдап учуп чыгып менден мурун, кишини эмгек чаары уят кылдың. Мында айтайын дегеним, біз адам акылдуубуз, эптүүбүз, күчтүүбүз, бактылуубуз. Бирок кандайдыр бир деңгээлде биздин бактыбыз, биздин күчүбүз, биздин эбибиз, биздин акылыбыз жаратылыш менен, аалам менен өзөктөш, өнөктөш экен. Мына ушуга карай жада калса кичинекей жаныбарлар да бизге өзүнүн таалимин, өзүнүн үлгүсүн берет экен. Мына ошого арнап мына бул куплетти жазып койгон элем, азыркы окуган. Кыял сабагы. Гүлдөй гүлгүн таз элек, гүлүңдөгөн жаш элек, күндүз көргөн түшкө окшоп күлүп кетти бир кезек. Желдей жеңил наз элек, желпип койсо мас элек, желде сызган элестей желип өттү бир кезек. Күлгүн өмүр оңбойт деп, күлгүн бойдон тозбойт деп, кызыгында эргидик, кыял минип сергидик. Күн саамайы желбиреп, жеткирбедим мемиреп, өткөн өттү өкүнтүп, өкүнтүүлөр көп издеп. Кыял аттын күлүгей, кызып жүгүрмөй, кызыкчылык кызыгей, кыйнаган сайын түңүлмөй. Тамаша. Ал кезде мен тестиер, сен секелек, енеге мен эркелеп, сен эркелеп, бирибиз солкулдаган чыбык элек, бирибиз эми ачылган гүлдөй белек. Өмүрлөр таттуу уйкуда түшкөн окшоп, өткөн соң көз учунда бир сермелет. Бат эле сен кемшейип, мен эңкейип, салт тура, абыш катап, кемпир демек. Мен кээде угуп каламында, бу эңкейткен карлык адамга оору экен, карлык адамга бактысыз экен деп. Жок, мен андай дебейм. Карлык өтө бактылуу, бийик нерсе. Көп жаша, ак сакалдуу, сары тиштүү бол деп, мага колуна суу куйганымда, 5 жашымда, 12 жашымда карыялар бата берген болчу. Мен ошол карыялардын батасы менен көп жашасам деп тилек кылам. Анткени адам канчалык жашаган сайын анын алдындагы максат өтөлө берет эмеспи? Адамга жаш берүү, көп жашоо бул өзү бактылуулук, бул өзү сыймык. Ошондуктан мен айтайын дегеним, канчалык узак жашаган адамды кийинки урпактар, балдар, анын небере чөбүрөлөрү бийик көрүп сыйлоо, урматтоо мойнундагы адамдык милдет. Көп жашаган жекеле өзүнүн атасы же энеси эмес, дегеле жолдон жолуккан кайдыгер бир аксакал адамды кый өтпөй алдынан урмат менен өтүү байыртадан келаткан бийик салт болчу. Мына ошондуктан мен ушул бийик салтты улап кишилерге менин тилеген бир эки куплетимди сөзүмдүн акырында окуп коеюн. Тилегим: айныбай күндөгүдөй күлүңдөгөн, үйүмө кут колтуктап кирип келген, таттымга таттуу өмүр бир күнүмдөн. Ар дайым адамдарга ак тилегим, алар да ар күн сайын көрсө деймин, үйүнө кут колтуктап күн келгенин.
Bu okuyucular bizden görünüktü yazıcı Kırgızstan üçün elemez Sovetler sayısının boyunca belgili bütkül dünyaya demgekteri taragan yazıcımız Tügelbay Sıdıkbek menen akademiyanın ilimi kısmatkerleri bugün joluguşkany jakşı okuya boldu. Biz kelip şu jolugup bizdin kollektiv menen özünün tворческий ойлорун айтып берип, дагы жакшы вазият кеттерин айтып берип, жакшы чыгармаларын окуп берип отурганына чоң рахмат айтабыз. И ошо коллективдин атынан ошондой рахматты айтууга уруксат этиңиздер. Жалпыңардын атынан мен айтып коеюн. Эми бу Tügelbay жалаңлы прозаик эмес чоң акын экенин көрүп отурасыңар азыр кырларынан. Акын кишиге ыр менен айтканда көбүрөөк жагыштуу болот жүрөгүнө. Ошон үчүн мен жөнөкөй сөзгө азыраак ырда кошуп жибергим келди. Ошону уруксат кылсаңар мен окуп берип коеюн. Булардын жанында жүрүп мен да кээде жазып берчү болуп кеттим. Азыр жазып койдум азыраак. Адабият жагында опол тоодой салмагың, аргандай жагын качырсаң, бүркүткө окшойт алганың. Урматтуу Тügelbay Sıdıkbeкович, сизге мындан аркы дагы чыгармачылык зор ийгиликтерди каалайбыз. Сизге узак өмүр, чың ден соолукту каалайбыз. Урматтуу жолдоштор, ушуну менен Кыргыз ССРнин эл жазуучусу, СССРдин мамлекеттик сыйлыктарынын лауреаты, Кыргыз ССРнин Илимдер академиясынын академиги Тügelbay Sıdıkbeковичтин чыгармачылыгына арналган кечибиз аякталды. Саламатта калыңыздар.